Tacikler, gün çıkışı Tacikler de. Ошон үчүн азыр алар үйлөрүнүн немесиге чердактарга чыгып алгандан аткылап атат. Биздикилерге уруксат жок экен, биздикилер мына биздин жаныбызда турат, бизди өткөзбөйчү. Эгерде булар болбогондо биз өзүбүздү защита кылып, азыр биз действие кылып барсак, биз виноват болуп калабыз да. Булар бизди камайт. Анткени бизден 4 бала уже камалган, 7 аял сурак берип араң чыкты. 2 жигит анын ичинде 9'у 180 миңден штраф салып, кийин да артка кайтарышкан. 4 баланын 9 ай кармаган. Ошон үчүн азыр биз баргандан балдардын кебири коркот, чынын айткандачы. Бу Жеңиш Разаковдун убагында балдардын суу жүрөк кылып койгонда кебирин. Бардык эмес эми? Кебирөө коркушат. Бул окуя мурдатан эле болуп келе, 70-жылдардан бери башталган, дайыма болот. Эң акыркысы бул где-то 1 жума, 2 жума мурда мына Головной деп коебуз, суудун башы. Ошол жерден башталганда биздикилер жылда ремонт кылат да. Майдан апрель, май суу берилбейт бизгечи. Биз суу ичпейбиз. Тажиктерге кетет. Ошондон ремонт кылат. Бул ремонтко барганда тажиктер ремонт кылдырбай койгон. Андан кийин кечеби мурда күнү столболорго эме коюшкан видео камера. Стычка кече ошондон башталгандагын бүгүн түндөсү булар бияктан даярданып туруп элди аткылаган. Түндөсү мына айылдагы адамдар уктабай, жаш балдар менен аялдар, кыздар качып чыккан. Жалаң эркектер калган азыр бул жерде. Барды көчүп кетти уже. Бирөө Баткенге кетти, бирөө Бучонго, тааныштары качы. Анткени алар өзүнүн балдардан коркот. Азыр биз келип туруп, келсиндер, качанга чейин бизди тосуп турасыңар. Эгерде бийликтин колунан келбесе, биздин жоокерлердин колунан келбесе, биз өзүбүз даярбыз. Өлүмгө барыш үчүн да даярбыз. Биз тажиктерден коркпойбуз. Элибизди сактап калышка күчүбүз жетет. Биз аларга басып барбайбыз. Но бизге кыянатчылык кылган убакта биз жөн турбайбыз да. Бул мына бул жерде уже закипать болуп калганда күйүп кетебиз. Өзүбүздүн жерибизде туруп, жолдон өтө албасак. Мисалы үчүн азыр биздин бир жаранды айылдын чекесинен чектеп коебуз, ушу Көкташтын эле чекесинен. Эме Нижний Новгороддо камап койду. Анткени ал тажиктерге каршы чыккан. Алар международный розыска берип койгон экен, 21 адамдын списоги бар. Анын ичинде ушул жерде тургандар бар, мен бармын. Мен азыр Россияга барсам, же башка жакка барсам камаламын. Биздин бийликтегилер ноль внимания. Биз камалабызбы, камалбайбызбы? Аларга баары бир. Элге күйбөйт. Азыр бир гана Ташиев менен Садыр Жапаров экөө чуркап жүрөт. Экөөнүн колунан эмне келет? Биз поддержка кыла албасак, башкалар жардам бере албаса, коррупцияга малынгандар аларды жок кылыш керек. Алардын жумушу ошол. Эптеп Садыр Жапаров менен Ташиевди жок кылса, кайра дагы мурдагы бийликти алып келип алса. Жерди сата берселер. Сиздер айтсаңыздар, ушу негизи чыр-чатак болуш үчүн кандай чечиш керек? Негизи чечил жолдору барбы? Буякта. Бар, эмне үчүн жок экен? Эмне үчүн жок? Кандай аракеттер жасаш керек? Полный тажиктерге өткөн, тажик биринчи очередде тажиктерге өтүп аткан машиналарды токтотуш керек. Анын ичинде фураларда Кытайдан келген груз бар, башка жактан келген груз бар, Россиядан келген груз бар, бардыгы бизден өтөт. ГСМди биздин коррупционерлер өзү жеткизип берип атат Тажикстанга. Полный токтотуш керек. Эми, конечно, тияктан сууду бууз, бияктан бууйбуз сууду. Биздин лейлекте туугандар бар аларда кыйналат. Бул убактачы сууду бууса, бирок ошого барышыбыз керек бизде. Анан эң негизгиси пока туризм дейбизби, эмне дейбиз, границага ошону кылмайынча бул токтобойт. Качан туризмди тартабыз, уурулук да токтойт, коррупция да токтойт. Анан бириге бир кириш. Попробуй Каличкадан өтүп көрсүн. Өтө албайттар. Азыр эч граница жок да бул жердечи. Мисалы үчүн мына бул жерде шахматный үйлөр. Көчөнүн нар жагы тажик болсо, биягы кыргыз, биягы кыргыз болсо, биягы тажик. Мына биягы где-то 1 километрге чейин алда ошондой. Анан тияка барганда уже мынандай болуп кетет. Үйлөрчү. Форточка Тажикстанга. Ошон үчүн качан Каличканы коебуз, керек болсо биз
жолдун ортосунан тартып койсо да макулбуз. Жүрбөйөн коебуз бул жолдончу. Ошондо бир жаңсыл болот да. Эгерде тажиктер мисалы үчүн Каличкадан өтсө колго түшөт. Азыр эмес свободно жүрүшөт. Мынандай тополоңдо бизге бир жаң келген жок. Мыналарды жөнөттү, команда бердим. Буларга мен эч нерсе дей албайм. Буларга команда берилген. Элди тососуңар, тажиктер атып койбосун, тынчтык болсун. Мына азыр жокерлердин бирөө айтты, согуш чыгып кетти. Согуш давно чыгып кеткен бизде. Бизде давно акырында согуш болуп келе жатат. Бул бир күнү барып туруп жарылат. Баягы адамга чыккан сыздоок деп коебуз го. Жарылат го. Бир күн ошондо жарылат, кеч болуп калат. Кеч болот. Анда адамдын өлүмү көп болуп кетет. Ошон үчүн алдын албаса, мына түндөс 2-3 күндөн бери тиякта болду. Бүгүн 4төн бери саат 9-10 болуп калдыбы?